Армениядан келген автоунааларды каттоо кандай болуп атат? Канча унаа бар азыр Кыргызстанда? Жалпы транспорт каражаты бүгүнкү күндө республика боюнча 1.659.078 дана транспорт каражаты катталган. Армения жана башка өлкөлөрдөн келген транспорт каражаты өзүнүн эрежесине ылайык каттоо жүргүзөт. Бирок Армениядан өзгөчөлүгү, өзүңүздөр билесиз, 2015-жылдан баштап оң жак тараптагы рулю бар транспорт каражатын каттоого тыюу салынган. Армениядан келген оң рулдуу транспорт каражаттары каттоодо жок. Оң рулдуулар жок. Эми бирок бүгүнкү күндө коомдо оокат кылып, таксибайт этип, караламан калктын ичинде көпчүлүгү ошондой машиналар менен жүрүшөт да. Булардын тагдыры эмне болот машинасы? Катталабы, катталбайбы? Катталса кандай кылып катталат? Бүгүн бул тема аябай актуалдуу болуп турат. Министрлер кабинети тарабынан комиссия түзүлүп, азыр жалпы анализ жүргүзүлүп, жол коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгы менен мына акыркы убакта рейдтер жүргүзүлүп, оң тараптуу рулунда транспорт каражаттары жана штрафстоянкага киргендер көбүнчөсү ошол Армения өлкөсүнө кайра запрос жөнөтүлгөндө көбүнчөсүнүн ошол алып жүргөн документтеринин баары тең поддельный болуп чыгып атат да. Чындыгында ошол Армения өлкөсүнөн же дагы башка өлкөдөн каттоодон биздин жаранга чыгарылып келген болсо, документтердин баары тең мыйзам чегинде иретке келтирилген болсо, ошол комиссия карап чыгып, жакын күндө чечим чыгарат. Алар кантип кирген анда биздин Кыргызстанга? Таможнядан кантип кирди эле? Бүгүнкү таможнядан киргенге ал как товар катары чек жок. Негизи мыйзам жанагы запрет боюнча бул ввоз и регистрация запрет, но как товар катары кирип чыгып ээсинин ичинде жүрүүгө укуктары бар. Демек, укуктары бар болсо, анда бүгүнкү күндө ушул биздин эле Кыргызстандын жарандары айдап жүрөт да ошол машиналарды, туурабы? Ошолорду азыр стоянкага киргизип атасыңар. Ошолдун баары стоянкага киргенде штрафтар олчоюп атат, машиналар чыкпай калып атат. Ошолорду чечүү жолун караш керек тезирээк. Чечүү жолун караганда дагы элге жеңилирээк жагын караш керек да. Бүгүнкү күндө машинанын баасы $6.000 болсо, мисалы, анын жарым акчасына оформление кылат десе, аны эл көтөрө албайт. Муну ачык эле айтып коюшубуз керек. Буга бир атайын эми бизге киргенден кийин, ушул жерде жүргөндөн кийин элге, ошол жердеги айдоочуларга арменский номерлардагы баарына жеңилдиктерди карап көрүп туруп, каттоодон өткөр. Бул жөн эле баш оору болот. Жөн эле баш оору болот. Ушунун мындай сиз кандай, өзүңүздүн оюңуз кандай? Ушуну жеңилдетилген иретинде каттоого оюңуз барбы? Бул боюнча жакында 23-жылы Казакстан Республикасы амнистия жарыялаган. Ал жерде амнистияда так көрсөтүлгөн. Ошол оң тараптуу транспорт каражаты кайсы өлкөдөн Казакстан өлкөсүнө кирген болсо, кайта встречный запрос жүргүзүп, налогтору жана тастыктоо иретинде маалымат алгандан кийин амнистия жарыяланган. Ошол сиз айткан Армения транспорт каражаттары көрсөтүлгөн мыйзам